Кант шаары акыркы 2 жылдын ичинде таанылгыс болуп өзгөрүүнүн үстүндө. Чүй облусунда өнөр жайлуу шаарлардын бири болуп таанылган Кантта административдик аймактык реформанын оптимизациялоосунун алкагында реформанын коюлган максатынын негизги мүдөөсү калктын жашоо турмушун жакшыртууга өбөлгө түзүлүп, жергиликтүү бийлик органынын жоопкерчилигин жогорулатып, чечимдерди ыкчам кабыл алуусуна алып келгенин, жергиликтүү бийликтин ишкердүүлүгүндөгү коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөткөнүн баса белгилеп, ишиндеги алгылыктуу көрсөткүчтөрдү мисалдап, бүгүнкү биздин атайын репортаж программасында ачык айкын пикирин айткан Кант шаарынын мэри Улан Майлыбашев менен бир күндүк пресс саякатыбыздын жүрүшүндө сиздерди тааныштырмакчыбыз. Арбаңыздар. Улан Майлыбашев жаш жетекчи, өз аракетинде өзүнө гана таандык адамгерчилик сапаттарды ишке коюлган талап менен айкалыштырып, Кант шаарында жашаган калктын көйгөйлөрүнүн жана кайрылууларынын негизги агынын өзүнө кабыл алып, анын негизинде жергиликтүү маанидеги мыйзамда бекитилген маселелердин чечилүүсүнө жетишкен. Иштин ийгилиги эмнеге байланыштуу? Кызматка келгенден кийин бир натыйжасын чыгарып келет да. Ушу эртеден кечке келгенде эгерде ошол жасаган жумушумдун какой-то бир натыйжасы чыкпаса, мен лично өзүм кыжалып калам да. Губернаторубуз Канат Сагындыович дүйшөмбү күнү, понедельник күнү эртең мененки саат 6:30 уже регистрация болот бизде. 7:00 биз уже баарыбыздан онлайн конференция. Онлайн конференция ВКС отурабыз баарыбыздан. Уже эртең мененки 7:00. Как положено. Эң кеч уже саат 8:00 уже жумушта болом да. Эң кеч. А так 7-ден 8-ге чейин келем. А понедельник күндөрү болсо биз 6:30-да келебиз жумушка. Калыс чечим болбогон жерде элдин ынтымагы дырап, нааразычылык күчөп кеткенин башка аймактардан көрүп, билип, мыйзамда жазылган талаптарды аткара албай жүргөн аймактык органдардын жетекчилеринин иштөө дараметинин тайыздыгын деле байкаган учурубузду эске албаганда, Кант шаарынын борборундагы тартипти көрүп, жергиликтүү тургундардын пикирине кошулдук. Жаркырап калыптыр. O temirleri sonun koyuptu bana, o zaborlarda. Teyrek çetini janagı bıkırtıkı satkan bana alıp koyuptu. Abdan jakşı kılıptır. Böyle göz konat. Oz oturttu, temir desek, emine sen de alma salma müşök şöptü bana koyuptu. Kaptası olup kaldı. Kaptası olup kaldı, jakşı olup kaldı. Başkaça olup kaldı? Başkaça olup. Rahmat. Учурда бул көчөдө темирдей тартип орногон, ал тартипти сунуштаган бийлик өкүлү болсо колдогон жергиликтүү ишкерлер экен. Байчеки жайылган эретсиз соода точкалары алынып, Бишкек-Торгат жолунда заманбап соода түйүндөрү жергиликтүү калктын иштөө маданиятын жогорулатып, шаар бюджетинин Кереше булагынын тереңдешине жол ачканы башкаларга үлгү катары жайылса боло тургандай мисал экен. Бир жылдан бери бул жерде, именно Кант шаарынын центринде көптөгөн жакшы жумуштар, алгылыктуу жумуштар аткарылды. Бир дизайн, бир код кылып, бир стилде баардыгын жасап чыктык. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр байкап тургандай сырттары болсо мындай сары таш алганбыз. Анан мондай кылып витраж, анан ар бир витраж объемный тамгалар. Монун баардыгы тең болсо өзүңүздөр байкап турсаңыз, анда алюминий, то есть сапаттар жогорку деңгээлде болгон. Бул баягы азыркы күндө баягы заманбапка жараша. Анан өзүңүздөр көргөндөр азыр тротуарыбыз дагы абдан кеңейди. Брусчаткалардын баарын жаңырттык, арыктарды, лотокторду, тосмолорду, атайын машиналерди кое турган парковкалардын дөңгөлөктөрдү такалап турган колесо отбойниктерди подташуулардын бери караштырып, ушунун баарын жасаттык да. Анан могу активисттери дагы келип монда жол акпагандай кылып, өзүнчө мондай кылып ошолордун баарын коштурдук. Мунун суусун болсо барып туруп тиги жактан уже центральный канализацияга кошулат. Баардыгын Бүт баары каралган экен. Ооба, мындай жарыктандыруулар дагы, анан ар бир жерге ушундай мусорный челектерди дагы, таштанын челектерин дагы койдурдук. Баарын жасаттык. Ал эми мореки сырткы келбетин болсо, бул ушул жакта иштеген бизнесмендер менен ар бирибиз менен иш алып бардык. Булар болсо ошо баарын чакырып, ушундай тартипке алып келели, сиздер ушул жагын жасагыла, биз бул жагын жасап берели. Өздөрүнүн каражаты менен.
өздөрүнүн каражаты менен жасаштыр булардын баардыгы тең. Көп сынга алынган мурдагы кинотеатрдын ордунда салынып жаткан маданий борбордун жакында ишке берилүүсү күтүлүүдө. Ал эми шаардын тургундарынын сыймыгы болгон парктын тушунда мурда ишкерлерге мыйзам бузуу менен берилген жайлар учурда тазаланып жатканына ээлери деле макулдугун берип, жарактуу материалдарын иреттеп көчүргөнгө даяр экен. Ысык Ата районунун шаар компоненти деп мурда таанылган Кант шаарына облустук макамы Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелер боюнча комитетинин отурумунда административдик аймактык реформага тиешелүү каралып чыкканы боюнча маалымат тастыкталган. Шаарда көптөгөн ишканалар катталган. Советтерди ордунан бери иштеп келаткан бул семзавод. Бул болсо азыр модернизация эмес, бул жаңы завод ачылып атат дагы. Бул баягы 5 чоң жабдунун ордуна бир эле заманбап бир жаңы жабдуу турат. Ал болсо экологиялык жактан дагы сапаты жогору, жана мындай отун, электроэнергия ресурстарын дагы үнөмдөө жагынан дагы абдан мындай кандай десем бир топ экономия боло турган ушундай бир жаңы заманбап жабдуулар келип азыр салынып аткан учуру. Сап башында белгиленгени Кант цемент заводу 1964 жылы ишке кирген. Аталган завод United Cement Group холдингинин мүчөсү болуп таанылган. 15 жылдан бери аталган бирикме өз ишин Орто Азия биримдигинде ишке ийгиликтүү ашырып келет. Экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатында Кыргызстандын министрлер кабинетинин көзөмөлүндө иш кызуу жүргүзүлүп, жаңы ишкананын цехтери өз продукциясын рынокко алып чыгараарына ыкчам аракеттер көрүлгөнүн биздин дрон шоттон байкаса болот. Үстүбүздөгү жылдын башында Евразия өнүгүү банкынын Кант цемент заводунун модернизациясына 351,2 миллион юанинин алкагында иш-чара башталган. Бул каражаттын жардамы менен жаңы технологиялык ыкма киргизилип, суткасына 2500 тонна цемент экологиялык шартта чыгарыла баштайт. 60 жылдык тарыхы бар завод мындай заманбап жаңыланууну башынан биринчи жолу өткөрүп жатканын заводдун директору Павел Дегтярев баса белгилеп, өз ишинде шаар жетекчилиги менен тыкыз байланыш түзүлгөнүн айта кетти. Мы являемся основным производителем и поставщиком основного материала цемент на строительный рынок Кыргызской Республики и работаем с крупнейшими бетонными узлами, которые поставляют свой товар уже строительным компаниям. Завод имеет 6-летнюю историю, опыт, то есть зарекомендовал себя только с положительной стороны. Постоянно мы проводим мониторинг качественных показателей нашего цемента. У нас имеется аккредитованная лаборатория, единственная в Кыргызстане, сейчас еще на юге тоже одна открылась, но в основном то есть все испытания и сертификацию цементов проходят в наших лабораториях. Поэтому каких-либо больших нареканий со стороны наших потребителей не имеем. Экспорттук потенциалы өнүгүүнүн үстүндө иштелип жаткан ишканалар бул аймакта көбөйүүдө. Алардын ичинде Кант сүт беделдүү деп саналат. ХАСП тутумуна кирген бул сүттү кайра иштетүүчү заводдун амбициясынын жогору пландарында техникалык регламенттердин талапка ылайык аткарылуусу аталган ишкананын продукциясынын экспорттук потенциалын жогорку деңгээлде иштеп чыгууга шарт түзгөн. С приходом мэра у нас в Канте видны изменения. До этого мэр приходил, мэр уходил. Как-то вообще незаметно было. Теперь пришел мэр новый, и видно сразу. Тем более статус изменился у мэра. Да, видно, что Кант изменился, Кант живет, Кант улучшается. И мы выносим свою посильную лепту, стараемся работать прозрачно, стараемся работать качественно. Былтыр 295 миллион менен өткөнбүз, быйылкы болсо 306 миллион атабызда. Анан эми негизи жылдан жылга эми өсүүдө, менин келген жылы ушу 178 миллион болгон. Андан кийин 250 миллион, 295 миллион, 306 миллион. Салык түрлөрү боюнча мындашканда баягы четко коюлганда кандай кылып чогултабыз, эмне кылабыз ушуну алкаганда иштеп атабыз да. Анан өзүбүз дагы ошол салыктардын мындашканда төлөнүп эле жүргөн салыктардын просто өлчөмүн
көбөйткөн жолдорун табып, азыр ошолордун үстүндө да иштеп, 1 марттан баштап аны да кылдык да. Биз, например, арендалар мурда ижарага берилген ошол эле камок павильондор мурда 50 квадраттын жери, например, 17 000 болсо, бүгүнкү күндө биз ушу алар 100 000 төлөшөт мынча. Аны болсо биз ошол кеңештен өткөрдүк. Август айында ички рынокко өз заманбап продукциясын алып чыгууга даяр завод бул ДШП заводу. Түтүк шифер чыгаруучу ишкана. Шаардын мэри Улан Майлыбашевдин аталган ишканалардын иштөө макамына көңүл бурганынын бирден бир себеби жаш жетекчинин аракетинде ачык логиканын уюп жатканынан кабар берет. Эмгектин көркү маани маңызы пенденин жеке таламы үчүн эмес, эң биринчи иретте көпчүлүктүн бакубаты, коомдун, жамааттын кызыкчылыгы, жыргалчылыгы үчүн иштелгенин ишаралап турат. Биринчи принцибим бул меники уже бала кезден бул адамгерчилик. Бул эң мен үчүн өтө маанилүү да. Эки мамлекеттин ортосунда деле кызматташтык, бул мамиле болуп атпайбы? Эгерде чыр болсо, каякта кызматташтык, каякта мамиле турат. Ошондой эле сыяктуу да. Бул жерде деле ошондой да. Мамиле менен. Ошо мамиле. Жамаат арасында ынтымак болбосо, ийгилик да болбойт. Анан кечке эле, конечно, мамилени карап отуруп болбойт. Анан анча-мынча жерден урушчу жерден урушуп коесуң, конечно. Баягы эскертчү жерден эскертип коесуң. Ар кандай жерлер болот да. Эми алардын уже баягы как жетекчи катары өзүң уже дальше улап бересиң да. Көбүнчө бирок эң биринчи ошол мамиле. Мамлекеттин дасмиясынан миллиардтаган каражатты жардам катары алып, аны толук кандуу иштете албай жаткан муниципалдык кызмат жетекчилери дагы жок эмес. Алардын дарегине дагы анализ жүргүзүүгө иш планыбызга киргизген мөөнөттүн алкагында каттоону токтотпойбуз. Анткени учур талабына байланыштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көйгөйүнө байланган каржы дареметин кээ бир аймактык жетекчилер түшүнө беришпегендиги бюджеттин Киреше булагынын солгундашына алып келери чындык. Киреше булактарынын солгундашы жарандардын адал мээнетти кабыл алуу алгоритмине сокко экени далилдүү аксиома. Кант шаары, например, 800 гектар жерде эле жайгашкан шаар. Кичинекей, биз өз Куттуу шаар, Кант Куттуу шаар деп атап коебуз. Кант шаары ушу өндүрүш тармагында өнүккөн кичинекей Куттуу шаар. Ушул Куттуу шаарда 800 гектар жерде жайгашкан шаарда канча ишкана учурда иштеп атат? Эми азыркы учурда бир 15ге жакын ишканабыз иш алып. Өнөр жай аябай өнүккөн деп айтсак болот. Ал бир ол жак. Анан негизинен бул АТР улантып кетейин да. АТРдын алкагында болсо мынакей Люксембург айыл өкмөтү кошулду 5,5 мың гектар жери менен. Анан мына өзгөчөлүктөрүн айткым, баса белгилеп кетким келип атат да. Азыр, например, инвесторлор келем десе, мен мурда Кант шаарында жер жоктугунан инвесторлорго эчтеке деп айта албай эле жөн эле ушул инвесторлор келип кайра кетип калчу да. Азыркы күндө болсо уже инвесторлорго келсе, алардын уже оюн угуп, программасын угуп, ошолорго тууралап бергенге да уже жер агыштырсак да болот да. Ужечи инвесторлор эгерде ошол реальный инвестор болуп, чын эле ушу мамлекетке пайдасы тие турган болсочу. Айтылган ойдон кийин маектешибиздин эмгекке болгон коомду сактоодогу амалын, эмгектин маңыздуулугун, социалдык баалуулугун арттыруу боюнча түзгөн идеялары үзүрүн бере баштаганын баамдадык. Социалдык тармакта чыңалуу жаратуучу факторлор социалдык муктачтыктардын жеринен чечилүүсүнө байланыштуу. Көйгөй социалдык маселелерди камтыйт. Ал иче турган суу, жарыктандыруу, жол, жашылдандыруу, канализацияга байланган муктачтыктар чечилбесе, жергиликтүү органдардын дарегине терс мүнөздөмө жаралып, саясий ажырым күчтөнөт. Канттын башкаруу органынын жетекчилиги бюджеттин кирешеси менен чыгымдарын туура санап, туура сарптоосу шаардын инфратүзүмдөрүнүн өзгөрүүсүнө шарт түзгөн. Люксембург менен Киршов биздин Кант шаарынын жанында жайгашкан, бирок көп жерлерде асфальттары жок, көп жерде канализация суу жок, суу бар, бирок таза суу жок, толук жетпейт, ушундай да маселелер. Жарыктандыруусу толук камтылган эмес, ушундай сыяктуу. Бүгүнкү күндө биз алардын баардык долбоорлордун үстүнөн иштеп чыгып атабыз бүгүнкү күндө. Бул шаарда көчөлөр асфальттанып, аялдамаларда тартип орногон.
административдик аймактык реформанын алкагында Кант шаарына кошулган Люксембург айыл аймагында да өзгөрүүлөр ишке аша баштаган. Шаардын көркү, тазалык дегендей, тазалык ишканасы жаңы техника менен камсыздалып, өз ишин так аткаруусунун акыбети шаарды тең бөлүп кеткен Бишкек-Торгар жолунун боюндагы соода-саттык түйүндөрү, жол жүргөн жүргүнчүлөрдү токтоп соода кылып кетүүсүнө шарт түзүп, заманбап маданияттуу эс алып, жолун улантууга чакырат. Муниципалдык кызматты аркалап элдин сыйына татуу оңой иш эмес. Мезгил өз талабын орнотууда. Учурда муниципалдык башкарууга дүйнө таанымы кенен, ой дүйнөсү чексиз, аналитикалык көз караштагы инсандардын саясий аренага кирип, бул мейкиндикти багынтуусуна коомчулук муктаж. Канттын мэринин иштөө дареметине көңүл бурганыбыз кесипкөй адистердин бул тармактагы жетиштүүлүгү эмес. Аймактар кандай генерациядагы кесипкөйлөргө муктаждыгы, алардын ар бир аймакка даярдалып орношу. Турмуш болгон гана эл өзүнүн да өлкөнүн да өсөрүн ойлойт эмеспи? Аталган берекелүү региондун экономикалык сыйкырынын өнүгүүсүнө болгон ишенимин арткан жаш жетекчиге элинин бакубат жашоо барактарына изин калтырганга жасаган далалатындагы байсалдуу ишине ак жол. Кийинки жумада эфирде көрүшкөнчө.